Assalamu alaikum, урматтуу Tulpar Кейжи каналынын көрөрмандары, көрүүчүлөрү. Биз бүгүн Бишкек шаарынын четиндеги Дача суу айылында турабыз. Ушул жакта Россиядан келген аргындашкан тияштар менен Орловский аргындашкан мындай тайлар сатылат экен, 2 жаш экен. Өзүңөр көрүп турганыңыздардай баары тең кара өңдүү, боюнун бийиги чындыгында мына жаныбызда турганы бир аз бою анча бийик болбогону менен калгандары мына карасаңыздар бийик. Келечекте мындай улактын аттары деп айтсак дагы туура болчудай. Ушундай аттарды эгерде сатып алууну кааласаңыздар, мынакей номерлерди дагы жазып койдук. Мына урматтуу достор, Тишеловоз жана Орловский аралашмасындагы аттар баасы 155 миңдин тегерегинде дейт, эми дагы сүйлөшсөк болот дейт. Көлөмүнө жараша, бийиктигине жараша эми келип көрөсүздөр. Бул жаска кунан чыкма, Жаска кунан чыкма. Мына бул жерде бул аттын боюнун узундугу бир орто эсеп менен бир 1.70-тен тегерегинде экен да. Ушундай чоң аттар экен. Байланышып, келип алып кетсеңиздер болот. Дарегин да бир жолу айтып өтөбүз. Бишкек шаары, Бишкек шаарынын четиндеги Чүй облусуна караштуу Дача суу айылы. Дача суу айылын көпчүлүгүбүз билип калдык. Ушундай аттарды алууну кааласаңыздар, төмөнкү номерлерге байланышсаңыздар болот. Ошондой эле тайлар дагы бар экен. Тайларды канча дейсиз? Тайларды 70 миң. Тайлары 70 миң, кунандары 150 миң сом экен. Фамилиям атым Сарымсаков Сейитбек. Элдин талабына, суроо талабына ылайык ушу Россиядан ушу сүт багытында, эт багытындагы ушу парода Черный Пестр деген парода алып келдик. Мунун уйларын алып келип саттык эле. Анан ушу жаш кунажындарын дагы алып келиңиз дешти. Анан ошого алып келдим буларды. Жаңы ачмасында şu 25'ten 27'ge çeyin süt beret. Berki çoğun uylar alıp gelip sattık. Şu 30'dan жоғары süt berip attı. Hazır elder razılığını bildirip atışat. Şu 30 başlar hazır. Баларын айтсаңыз, бул жерде көлөмүнө карата баланса керек. Ооба, көлөмүнө карата 50 миң, 35 миңден 50 миңге чейин ошо келсе баалашып беребиз. Булар дагы 1,5 жылда кийин туйт да, Кудай кааласа. Негизинен практика кандай азыр ушу Кыргызстанда ушул пародадагы көбөйгөнү кандай? Биздин шартка, биздин аба ырайга туура келет экенби? Биздин аба ырайына туура келет экен. Себеби дегенде булар жаштар чоң малдарга караганда тезирээк көнүп кетет экен да шартка. Ошого элдер суроо талабы ошондой болду да, бизге кунажын мүмкүн болсо жашынан чоңойтуп алалы дешти да.
Кыргыз уйларынан дагы өзгөчөлүктөрүн айтсаңыз. Өзгөчөлүктөрү булардын эми биздин уйлар 10 литр берсе, булар өзүнүн питанияларын берсе, ушу 25 литр жаңачмасында берет экен да. Бу жерден биз испытаниядан өткөзгөн фермерлер бар экен да. Ошого ушул породаны тандап алып келдик. Бул жерде жалаң ургачылар бар. Анан бооз кунажындары бар. Ушулардын бооз кунажындары бар. Желин салып койгон. Жакында туйт. Булар эмне ошону кичинекей болуп эле туй береби? Жок, булар чоңойот. Азыр көргөзөм. Сизге мунун чоңдорунчу. Дарегибиз Бишкектин четинде Манас аэропорт жакта турабыз. Түшүнүктүү. Номериңизди айтып коюңуз. Номерибиз 0778 75 20 20.